жапа турмак, ишти токтотууга жек. Баягы акча менен өзүн айлап алып эчтеке көрбөй тургандарга жок дегенде кулагына киргизип, угузуп, канчалык деңгээлде бизди тынчсыздандырып атканын, элдин жөн жактырбай атканын билдиришибиз керек деп ойлойм. Негизи алганда ол да элдердин баягы маанайы кандай? Элдердин маанайы уран казылып аткандан кийин ал уже келечекти жоголгон. Ошол жерде азыр эч кимдин эчтеке көңүлү жок. Ал жерде азыр жер иштелбейт эле. Баягы ал уже уран деген эми баарыбызга белгилүү да. Андан кийин жашоо токтойт да. Келечек жоголуп аткандан кийин анан элдин маанайы кандай болмок эле. Ал келечек жок деген кеп да. Комиссия түзүлгөн, жанагы мамлекеттик комиссиянын төрагалары ошол кагазын берди. Биз ага биздин талап андай эмес, ал лицензиясын чакыртып алып өз иштерин кыла берсин. Себеби ал жерде эч кандай чалгындоо иштери жүргүзүлбөй, ал жерде карьер кылып казып, кызыл омпол уран кенинде мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузду, лицензионный соглашенияларын бузду. Ага далил катары экотех инспекция 784 миң сомго штраф салды. Анан биздин талап Кыргызстанда уран кени жабылсын, ачылбасын, түбөлүккө мораторий киргизилсин деген талап менен келдик. Биздин ошол бир гана талабыбыз уран кени Кыргызстанда ачылбай, түбөлүккө мораторий киргизилсин деген талап. Бөлөк эч кандай биздин мындай саясатташтырылган, же болбосо бирөөнүн кол астында, же болбосо бирөөнүн айдагы менен чыгып аткан жерибиз жок. Бул жерде бүт карапайым адамдар, бизге ошондой саясатчылар, ар кандай уюмдар келип өзлөрүнүн кандай мындай бир очко алам дегенби ушундай ойлор менен келелдеди. Бирок биз эч кимибиз, менин бир туугандарым болуп, эч кимисин кошкон жокпуз. Бул жерде бүт карапайым элдердин талабы. Азыр мына келе баштабадыбы? Ал жерде кечээ ошол жака барган 2000ге жакын киши болду. 2000дин тегерегинде киши чогулду. Ошол жердеги көпчүлүгү баары жөө барабыз деп чыгышкан. Бирок жанагындай тоскоолдуктардан биз айлабыз кетип, жөө жүрүшкө бара албагандыктан мындай келген шарттуулар гана келди. Азыр мен так санын айта албайм канча адам келгенин. Мына келип чогулуп атпайбы баары? Ушул урандын казылып атканда түзмө-түз каршыбыз, биздин дагы элдерибиз каршы. Бул уран деген өтө коркунучтуу нерсе. Бул уранды деген биз азыртадан баштап жабуунун максатын ийгиликке ашырбасак, бул күчөй турган болсо, мага гана эмес, менин дагы балдарымдын балдарына дагы зыяны тийип калышы мүмкүн. Бул эми балыкчылыктарды байкелерибиз, агаларыбыз, булар өзүнүн келечегин, булардан калган, байкелерибизден калган кийинки муундардын келечегин ойлоп, ушул уранды жабуунун максатында көздөп келишти. Биз дагы түзмө-түз каршыбыз. Бул биздин жыпар-жыттанган Кыргызстанды, гүлдөп жаткан Кыргызстанды тескеринен кылып аткан бул уран маселесин тез арада жабуу керек. Биз үчүн, мен үчүн Кыргызстан өтө бийик турат. Ошондуктан азыр биз өкмөт баштарга, бийлик бутактарында отургандарга, ошолорго дагы кайрылабыз. Бул уранды толугу менен жапсын, бул мораторий жарыясын. Бул жеке эле балыкчыда эмес. Мына бул жактан Таластандан келгендер бар. Таластанда келип аткандар бар, Нарындан да келип аткандар бар, Жети областан келип аткандар бар. Бул уранды уран жабылышына ар бир Кыргызстан каршы чыгат деген мен үмүттөмүн. Биз үмүттөмүн. Акыл эси толук. Акыл эси толуктар. Бул уран тукумсуздукка алып барат. Бул уран деген рак ооруга чейин алып барат. Биз азыр ушуну бүгүндөн баштап жаптырууга аракет кылбасак, кийин кеч болуп калат.
Ошондуктан азыртадан баштап муну тез аранын ичинде караш керек. Ошондуктан азыр мынакей биздин коопсуз өлкө болбой эле коркунучтуу өлкөгө айланып баратат. Такматак айтканда, түзмө-түз айтканда, коопсуз өлкөнү куруш үчүн жердин экологиянан башташ керек, тазалыктан башташ керек. Бул балыкчыда чыгып аткан уран бул көлгө дагы абдан зыянын келтирет. А көлгө биздин көлүбүзгө канча кылым тарыхы бар көлүбүздү бүгүнтөн баштап булгап баштасак, бизде дагы алдыда ал көлдүн канча келечеги калат, эч ким билбейт азырынча. Ошол көлдүн келечегин биз азыртадан ойлоп чыгыш керек. Мен көлгө барып түшөм. Менин балдарым дагы, балдарымдын балдары дагы көлдө эркин түшүшүн каалайм. Эч кандай ооруга чалдыкпасын каалайм. Биздин кийинки урпактарыбыз дагы таза ата-бабаларыбыз түшүп келген көлгө таза жана так түшүп өзүнүн ден соолугун чындаш керек. Биз көлгө кээ бир көлүбүздүн кээ бир аймактарында ушундай касиеттүү суулар бар. Касиеттүү жерлерибиз бар. Кайдымкыда ошол жерге барганда өзүнүн ден соолугу сыналып, адам баласы сергип калат. Ошол көлдү булгап жаткан бул урандын түзмө-түз чоң тиешеси бар. Ошол уранды азыр биз ушул мына ушунча эл ошол уран жабылсын деп келип атат. Мынакей жаанга карабай, эжелерибизден бери, апаларыбыздан бери булар эмне өзүнүн келечегин ойлоп келип атат дейсиңерби? Азыр мына моякта 60-тан ашып калган апаларыбыз, аталарыбыз да жүрөт. Булар эмне өзүнүн келечегин ойлоп келип атат дейсиңерби? Булар үйүндөгү отурган небересинин келечегин ойлоп, өзүнүн баласынын келечегин ойлоп келип атат. Булар да көлгө сыймыктанып түшүп берген. Булардын балдары дагы, неберелери дагы, керек болсо чөйрөлү дагы биз алып берген, урандан сактап берген көлүбүзгө сыймыктанып жүрүш керек. Муну түзмө-түз карап, азыртадан карап чечпесек кийин кеч болуп калат. Балдарыбыз, неберелерибиз уран эмне экенин билбеш керек. Билбеш керек. Өтө коркунучтуу зат. Жерде качпаш керек. Уранга мораторий